Тояшта жана маркумду акыркы сапарга узатуудагы союштар тууралуу тема кызып атат. Токтобойт окшойт, мен дагы өзүм ой пикирин билдирип коеюн дедим. Мен билгенден президентибиз жарлык чыгарды. Аны түшүндүрүү иши муфтиятка жүктөлдү. Маалымдар кеңешинин төрагасы бир билдирүү жарыялады, кийин фатва чыкты. Карап чыктым. Негизи категориялык түрдө ысырапкорчулукка каршы туруш керекпи? Каршы туруш керек. Биз да каршы турабыз. Ысырапкорчулукка категориялык түрдө каршыбыз, муну колдойбуз. Бирок бул формула менен ысырапкорчулуктун алдын алуу мүмкүн беле, же бул иш-чара канчалык туура болду, же туура эмес болду, бир-эки сөз кыла кетчү жагдай бар. Биринчиси, улуттук иденттүүлүктү, улуттук баалуулуктарды, каада салттык баалуулуктарды чагылдырган нерселерди толугу менен баягы ноль вниманияга окшотуп, аларга такыл көңүл бурбай, ой пикирин укпай эле тыюу салынды. Сен түшүндүр десе, алар да мисалы үчүн келип туруп, динде деле итак буга тыюу салынган болчу, жок кылайлы деген мындай Кудай бергендей болуп, мындайча айтканда жок кылайлы деп эле жарлык чыгарып, бул фатва чыгарып туруп, аны элге муну берип койгон, мен оюмча натыйжа алып келбейт, бул туура эмес да болду деп ойлойм. Себеби биз кылып турган кыргызды, кыргыз кылып турган улуттук баалуулуктарга мындай аяр маселе жасаш керек болчу. Муну чыгымдарды азайта турган, башкача айтканда, ошо улуттук биздин кишилигибиз, иденттүүлүгүбүз, каада салттык баалуулуктарыбызда капа болуп калбай турган, ошол эле учурда ысырапкорчулук дагы биздин элди кыйнап бербей турган кылып, бир орток бир формула табылса болмок. Мисалы, максимум бир кой соёйлу, же болсо эт сатып алып эле кылалы, дастуркондорду кичирейтели, ак кийди, көк кийди, алтын такмай деп, жана бемаани болуп кеткен жерлер бар, пальто кийгизмей депчи, мисалы ошолорду бирок муну кыскартууда биринчи кезекте түшүндүрүү иштери, агартуу иштери болуш керек болчу. Андан кийин токтом чыгарса, анан муфтиятка аны түшүндүрүп, мынтип бир укуктук бир чара көрсө, балким натыйжалуу болмок деп ойлойм. Түшүнүк эгер ага жол бербей турган болсо, эгер ага түшүнүп жетпей турган болсо, ал токтом укуктук баа эч бир учурда натыйжалуу болот деп ойлойм. Экинчиден, буну салттык түшүнүк, биздин ушуну тыюу салган, бизди кыргызды жок кылайын деп атат, биздин салтыбызды тебелеп тепсе атат деп баягы нарк учка барып тарткандагы мен оюмча аша чапкандык деп ойлойм. Ачыгын айтайлы, айткан ооз жаман дегенде, элет жерлеринде айылда сойбосо зордоп сойдурган, мисалы үчүн, же мындай сөзү менен, өзүнүн айткан же элден бөлүп жана кылган бир кылыктары менен басынткан учурлар болот. Мына ушул тырмакчанын ичиндеги аксакалдар айтат ушуну, буну канчалык мындай аксакал деп айтыш мүмкүн, канчалык муну улуттук баалуулуктарды чагылдырып атат, же болсо биздин каада салттык баалуулуктарды коргогон үчүн айтып атат. Улуттук каада салттык баалуулуктар үчүн ушул нерселерди аткарайын деп атат ошол аксакалдар деп айтыш канчалык мүмкүн? Өлүктү ушунчалык аздектеп, өлүктү ушунчалык ойлоп аткан салттын ээлери катары биз тирүүлөр деле ойлойлу да анда. Ушул салт үчүн кантип биз артында калган тирүүнү чоңойтуп соёсуң, карызга алып соёсуң, иштеп төлөйсүң деген нерсеге түртүшүбүз керек. Андыктан ошол кичирейткен бир формага, чыгымдарды азайткан бир формага өтөлү. Бул нерсени түшүнсө болот. Мисалы, айыл жергесинде, элет жергесинде аксакалдар зеригет, тез-тез жүз көрүшүп тургусу келет, дос жары менен тамашалашып, барсыңбы, жоксуңбу, соосуңбу, оорубай элесиңби деп мындай бири-бири менен социалдашып тургусу келет. Дагы ошол себептүү өзүн мындай сыйырматта сезип, төргө өтүп, мынтип жашап, буга акысы бар. Буга баарыбыз колдойбуз, аксакалдарыбызды баарыбыз сыйлашыбыз керек, сыйлайбыз. Бирок биз муну ошол бука сойдурбай, кой союп деле төргө өткөрсөк болот. Чоң дастуркан эмес, бир орточо ак дастуркан кылып деле төргө өткөрүп сыйлап турсак болот. Буга мен ойлойм ушундай салттык түшүнүктү дагы, анан жакырчылыкты дагы, экөөнүн тең кызыкчылыгы төп келе турган бир формула табылса, чындап салт үчүн күйөм, кыргыз иденттүүлүгү үчүн күйөм деген адам буга өтө эле мондай категориялык деңгээлде каршы чыгып албаса керек эле деп ойлойм. Түшүндүрүү иштерин ошол агартуучуларга эмес, муфтиятка жүктөп койгону бул каршы реакцияны күчөтөт деп гана ойлойм. Себеби
учурда дин ислам деген атты жабынып араб маданиятын жайылтып атат деген түшүнүк бар, калыптанган жана бул куру дагы эмес. Андыктан азыр биз ысырапкорлукка каршы болгон үчүн ушул жарлыкты колдодук, түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, фатва чыгардык деп айтса деле, мындай түшүнүк сөзсүз пайда болот. Жок, силер ысырапты шултоо кылып, кыргыз баалуулуктарын, кыргыз каада салттарын кысмак алып атасыңар, мындайча айтканда силерге шарт түзүлүп калды деп, ушундай каршы реакция пайда болушу толугу менен мүмкүн. Экинчи жактан, силер эгер чындап эле ысырапка каршы болсоңор, ысырапка каршы болгон үчүн фатва чыгарып, президенттин жарлыгын колдоп аткан болсоңор, анда эмне үчүн ажыга барып, мисалы аба жолдоруна, отелдин барондоруна, туристтик бир секторго акча жедирип атасыңар арабтарга десе, алар парыз сүннөт деген түшүнбөйт да. Умра мисалы үчүн парыз эмес. Эмне үчүн болгондо бир жолу дагы эмес, болгондо дагы 4, 5, 6, 10 жолу умрага баргандар бар мисалы үчүн. Эмне үчүн ушулардын акчасы силер ысырап деп эсептебейсиңер десе, эмне дей алмак мисалы үчүн. Кудум ошондой эле эмне үчүн кабат-кабат мечиттер ачылып, айылда жыгылайын деген мектептер бар, бирок 2ден мечиттер бар учурларды мен өзүм билем, байкайм. Биздин айылда мисалы чоң мечитибиз бар болчу, бир жакшына ага адам толбойт болчу, бирок жанына дагы бир мечит курулду. Арабтардын спонсорлугу менен. Мисалы үчүн, эмне үчүн ушул нерсени силер ысырап деп көрбөйсүңөр дагы? Биздин ушул союштарыбызды эле ысырап деп көрүп, анан кийин ушул бизди кедейлетип атат десе, мен оюмча бир рационалдуу жооп бериш кыйын болуп калат. Андыктан агартуу ишин муфтиятка берип койгону бир ай, ынандыруучулугун дагы аз айтты, ынандыра албай калды. Калат мен оюмча иштиктүү болбой калат, туура дагы болбой калат деп ойлойм. Аны ошол агартуучуларга бериш керек болчу. Жана